баары жакшы эле агай деп мен сизден сурадым да. Эмнеге артап кеттиңиз агай? Эмне болду агай? Баары жакшы го? Диета кичине зыркоологондон кийин ошондо как раз кичине кыйналып турдум эле. Сага интервью бербей калбадымбы? Сен да ойлоп калба эмне болуп, бул жизда болуп кеттиби деп жана башында айткандай. Жок, мен тойго бардып, эметип андан кийин орто жолдон үйгө барып кичине эс алып алайын деп. Анын үстүнө деген жанагы даңкылдак немелерди кичине өзүң жаман сезип атсаң, мындай кыргызча айтат го, сиркең суу көтөрбөй турган чур болот го. Ошондой болуп аткандай болуп аткам да. Сизге байланышканыбызда баягы 20 күндүк бир эс алууга мындай чыгайын деп атам деп айтып калдыңыз эле. Биздин Ойлоп аттым эле, бирок убакыт жок андайга. ден соолукту барган сага чыгып эс алып турасыз. Жок, эми азыр жумуш ушинтип эле жүрүп өтүп кетет экенбиз. Бир пар эле айтып атко дейм, арыктап кетти, арыктап кеттиңиз. Жакшы го, арыктай берейин да. Канча килограмм артып ташладыңыз? Канча убакыттын ичинде? 1,5-2 айдын ичинде го. Канча? 12, 13, 14, 15 килограмм. Өзүм деле байкабай калыптырмын. Чөт аппетит жок болуп атып эле, анан кийин эле арыктап кетиптирмин. Кокуй дедим. Ой дедиңиз. Анан кийин вообще эле арыктап кетпейин. Сендей болуп калсам болбой калат го. Жок, мага го ушул жүргөн туруман көнүп калган да. Сенин жашыңа ушул туура эле. Вообще семирбей эле кой. Арыкташ кыйыныраак болот экен. Эми билбейм, азыр бир 5-6 килограмм кошуп койсом эле нормально болуп калат. Бат эле. Ооба. Сиз үчүн маселе эмеспи? Бат элемде арыктап бат эле кошупсуз. Маселе деле эмес. Арыктап койсо болот эгерде эме болсо. 20 килограмм таштай беришим мүмкүн дагы. Голливудтан бир эме келип туруп, гонорарды айтып туруп, 2 ай срок беребиз, 20 килограмм таштачы десе. Мен эме деп тамашалап атпаймынбы? Аябай арыктап кетиптирсиң, эмне болуп атат десе, киного даярданып атам дейсиң да. Анан кийин болсо чыдабай кетесиң, чын эле каякта дейт анан, ой Россияда. О, жакшы деп андан кийин чөтө чындай ишенип алды окшойт да, акыры даярдай баштайм да. Согуш жөнүндө экен кино дейм да. Жакшы, тигине ошол жерде концлагердегилерде. Ошого даярданып атам, дагы жетпей атат деп. Пленный концлагерь деп. Кино проекттери эмне болот?